Доллар белгисин ким ойлап тапкан? Акча ар бир адамга ар түрдүү таасир берип турат. Анткени бул сөздү укканда бири кубанса, башкасын муңга батырса, үчүнчүсүн тынчсыздандырса, дагы бирөөнү кызганыч отун жандандырат. Ал эми сиз акча сөзүн укканда эмне тууралуу ойлойсуз? Бүгүнкү жашообузда керектүү нерсеге кол жеткизген акча тууралуу кызыктуу маалыматтар менен тааныш болуңуздар. Пластиктен жасалган акчаларды Австралияда жашагандар колдонот. Эң оор тыйын Кытайда куюлган. Анын салмагы 5 килограммды түзөт. Канадада эң өзгөчө тыйындар даярдалган. Алардын бетине динозавр тартылган. Анын өзгөчөлүгү караңгы жерде бетинен динозаврдын кашкасын көрүүгө болот. Бирок өкүнүчкө карай ал тыйындар айланууга чыкпайт. АКШ өлкөсүндө доллардын эң көп колдонулганы 1 жана 20 долларлык купюралары. Ал эми дүйнөдө 100 доллардын купюрасы белгилүү экен. Акчанын кагаздан жасалган үлгүсү 812-жылы Кытайда пайда болгон. Доллар. Бул белгини 1778-жылы америкалык бизнесмен Оливер Паллок ойлоп тапкан.